Мен негизи кичинекей кезимден атасы жок чоңойгондугум үчүн балам төрөлгөн мезгилде апам сен жаныңда шеригиң болсун, ар дайым таянып сөйөнөрүң болсун деп атын Жолдош койду эле. Бирок бүгүн ошол балам Жолдоштон айрылып калуу коркунучунда турамын, анткени менин балам ооруган нейробластома оорусу бул рактын өтө коркунучтуу түрүнө кирет экен. Ошондуктан достор, кайрылуубузга кайдыгер карабай колуңуздардан келишинче жардам берүүңүздөрдү суранамын. Кайрылуубуз жетпегендерге жеткирип, дуаңыздарда дагы бизди унутпайсыздар деген үмүттөмүн. Бардыгыңыздардан Алла ыраазы болсун. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2016-жылы чыккан Пусанга бара жаткан поездда тасманы көрөбүз. Жүрүп бара жаткан поездда белгисиз оору пайда болуп, адамдар жырткычка айланып, бири-бирин тиштеп, оору аябай тез таралып, тирүүлүк үчүн күрөш башталат. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар, акырындан тасмага өтөлү. Мы надеемся, что вашей безопасности ничто не угрожает. Тасманын башталышы Сеул шаарынын сырткы тарабы. Бул аймакта дары иштеп чыгаруучу химиялык ишканалар бар эле. Ошол ишкананын жумушчулары көчөдөгү унааларды токтотуп, аларга атайын даярдалган дарыларды сээп, жугуштуу оорулар тарабаш үчүн алдын алып жатса, унаанын айдоочусу жиниге баштайт. Мен өзүм фитти сатып, портер алып, малжан менен араң эле оокат кылып жатсам, силердин айыңарда менин малдарым дагы бир жолу өлөбү деп кыйкырынат. Көрсө буга чейин жанагы химиялык ишканадан зыяндуу заттар чыгып, айлана чөйрөдөгү малдардын бардыгы кырылып калган экен. Ошондуктан бул жолу дагы чыккан зыяндуу заттарды жок кылуунун аракетин көрүп жатышыптыр. Кандай болбосун, сапарын улаган портердин айдоочусу уюлдук аппаратына алаксып кетип, ал жерден эликти сүзүп кетет. Бирок каарманыбыз андан нары кетип калган мезгилде жанагы элик кыймылга келип, сөөктөрү сынганына карабай ордунан туруп, көздөрү бир башкача болуп калгандыгын көрөбүз. Ошол убакта тасманын көрүнүшү башка жака бурулуп, биз каарманыбыз Сок У менен таанышабыз. Анын убактысынын көпчүлүк бөлүгү жумушунда өткөндүктөн үй бүлөсүнө мыктылап көңүл бура албай, жумуштан чыккандан кийин адаттагыдай эле аялы менен урушуп, каарманыбыз Сеулда жашаса, аялы Пусанда жашап, экөө ажырашмак болушуп, кызыбыз Суан менде калат деп бири-биринен талаша башташат. Бирок азыркы учурда Суан атасынын үйүндө эле. Ал көптөн бери апасыныкына Пусанга баргысы келип, бирок атасы жумушунан бошобой, бул жолу Суан атасына катуу таарангандыгын билдирсе, айласы жок каарманыбыз кызын апасына алып барууну чечти. Анткени каарманыбыздын апасы дагы кызың аябай эле куса болуп жатат окшойт, силер деги ажырашпай эле койсоңор болмок. Билбеймин эмнеге мындай жолго барып жатасыңар десе, каарманыбыз апасынын сөзүнө көп деле маани бергиси келген жок. Ошентип алар эртең менен турушуп, өзү мыкты унаа болгондугу менен бизде эмнегедир көп бааланбаган Ауди унаасына олтуруп алып, каарманыбыз кызы Суанды поезд менен Пусанга алып баруу үчүн жөнөп кетет. Алар бара жаткан мезгилде эле алдынан өрт өчүрүүчү унаалар биринин артынан бири өтүп, алыс эмес жердеги бийик имараттан катуу өрт чыгып жаткандыгын дагы көрүшөт. Продолжается посадка на скорый поезд 101 на Пусан. Ошентип алар Пусан шаарына бара турган поездга түшүшүп, орундуктарга жайгашып, каармандарыбыздан башка адамдар дагы кетүүгө камылгасын көрө башташкан. Ошол убакта эле поездга түшүнүксүз бир кыздын түшүп алгандыгын жумушчу байкабай калды. Кандай болбосун, эшиктер жабылып, поезд ордунан жылып, терезени карап бара жаткан Суан жанагы жумушчуга белгисиз бирөөнүн кол салгандыгын көрөт. Бирок атасы уктап жаткандыктан ал эч кимге эчтеке деп айта алган жок. Бул убакта жанагы оорулуу кыз ажатканага киргенде бутунун тиштелгендигин көрөбүз. Ал кыз эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй эле бир мезгилде зомби абалына келип, ордунан туруп эле вагондорду аралап басып жөнөйт. Поезддин жүргүнчүлөрү болсо ар кимиси өзүнүн иши менен алек болуп, жумушчулардын бири жанагы буту тиштелген кызды жатып алып титиреген абалда тапты. Анда ал дароо жардам чакырууга аракет кылып, кыздын эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй, байланышкычын иштете албай жатса, жанагы кыз ордунан туруп алды. Сыягы ал эми толугу менен эле зомбиге айланды окшойт. Зомби? Адамдар биринчи көргөндө эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй, бирок жанагы жырткыч кыз адамдарды тиштей баштап, тиштелгендер дагы дароо эле зомбиге айланып, оору бат эле тарай баштайт. Аны көргөн жүргүнчүлөр артын карабай качышып, көрөлектер дагы деле эмне болуп жаткандыгын түшүнүшпөй, качып бара жаткандарды таң калып карашып эле өз көздөрү менен көргөндө гана алар дагы кача башташат. Кээ бири болсо бул убакта орундуктарында уктап жаткандыктан качканга жетишпей калышып, бир мезгилде каарманыбыз дагы бул жагдайды көрүп, кызын көтөрүп алып эле качып жөнөдү. Ызычуунун арасында дагы деле эчтекени түшүнбөй, ажатканага кирип кеткен боюнда бар аялын күтүп жаткан Юн Санхва деген адам бар эле. Бир мезгилде аялы ажатканадан чыгып, алар каарманыбыз кызын көтөрүп алып качып келе жаткандыгын көрүшүп, ал жерде жырткычтардын бири кызга кол салса, Санхва түшүнбөй эле жанагыларды бөлүштүрө баштайт. Бир мезгилде жанагы жырткыч Санхванын өзүнө кол сала баштап, Санхва жырткычты түрткүлөп эле ал жерден качып кеткенге жетишишти. Ошентип аман калгандардын бардыгы бир тарапка өтүшүп, вагондун эшигин жаап кутулушат. Мы
Мы тут как наживка. Каармандарыбыз эмне кылышын билбей эле туруп калса, боюнда бар аял сууну сээп, жырткычтар тарапты кезит менен жаап салса, буга чейин жанталашып жаткан зомбилердин көзүнө эчтеке көрүнбөй калгандан кийин кыймылдабай калышат экен. Ошентип аман калгандар бири-бирине суроо салып, деги эмне болуп жатат деп түшүнө алышпай, уюлдук аппараттарынан жаңылыктарды көрүп, тууган туушкандарына коңгуроо кылышып, бул оору Сеулду толугу менен каптап, шаарда ызы чуу башталгандыгы белгилүү болот. Бирок азырынча жагдай эмнеден чыккандыгы аныкталбай, өлкө жетекчилери тарабынан биз маселени чечебиз, сиздер үйүңүздөрдөн чыкпай туруңуздар деген эскертүүнү көрүшөт. Ал эле эмес, поезд бара жатып, аялдамалардын бирине жеткенде каармандарыбыз терезеден сыртта эмне болуп жаткандыгын көрүшүп, поезддин башкаруучусу жүргүнчүлөргө байланышка чыгып, биз Тэджон аялдамасына чейин токтобой барабыз. Ошол жерден бизди жокерлер тосуп алышат, мага ошондой буйрук келди деген сөзүн айтат. Анда элдер дүрбөлөңгө түшүп, биз эмне Пусанга жетпей калабызбы деп ызы чуу болушуп, ар кимиси туугандарына коңгуроо кылып, каарманыбыз Сок У дагы апасына чалат. Анда апасы байланышты көтөрүп, Сок У апасынын жанында ызы чуу болуп жаткандыгын укту. Апасы каарманыбызга акыркы сөздөрүн айтып, сени дагы неберемди дагы жакшы көрөмүн. Башкысы силер аман эсенсиңерби деп эле апасынын үнү өзгөрүп, анын дагы зомбиге айланып кеткендиги белгилүү болот. Ошол убакта каармандарыбыз бара жаткан поезд Тэджон аялдамасына жетти. Бирок буга чейин келген маалыматтай каармандарыбызды жоокерлер тосуп албай, аялдамада эч ким жок, тыптынч экендигин көрүшөт. Каармандарыбыз ага карабай эле поезддан түшүүнү чечип, бардыгы биргеликте аялдамадан сырткарыга чыгып жөнөштү. Бирок көп өтпөй эле каармандарыбыз силерди ал жерден тосуп алат деген жоокерлердин бардыгы зомбиге айлангандыгын көрүшөт. Ошондо гана каармандарыбыз оору бул жака чейин тарагандыгын түшүнүшүп, арткага качып жөнөшүп, бирок жырткычтар көпчүлүгүнө жетип ошол жерде тиштей баштайт. Анда жетишкени поездга барып, бирок поезддин ичиндеги жырткычтар олтурган тарапты ачып жиберишип, ал жактан дагы жырткычтар чыгып тиштегилип, жетишкендери поезддин башка бөлүгүнө чыга башташты. Бирок көпчүлүк каармандарыбыз поездга жетпей, жырткычтарды эшиктен чыгарбай кармап турушкан эле. Бул убакта поездга жеткендер эшикти жабышып, алардын арасынан саясатчы болуп иштеген Йонсук ызы чуу салып, поезддин жумушчусун коркутуп, башкаруучуга айтканын, батыраак биз бул жерден кетишибиз керек, калганын күтө албайбыз, биз аман калышыбыз керек деп эле талап кыла берет. Сыягы кайсы өлкөнүн саясатчысы болбосун өзүн гана ойлойт окшойт. Бул убакта башкалардын качып кетүүсүнө мүмкүнчүлүк берип, эшикти кармап турган каармандарыбыз акырында өздөрү дагы ал жерден качып жөнөштү. Чурка бара жаткан каармандарыбыздын алдындагы экөөнү жырткычтар тиштеп, алар поезддин жүрүп бара жаткандыгын көрүшүп, арткы эшиктеринин бири ачык болгондуктан ошол жака жүгүрүп жетишип, Юн Санхва алардын артында калып, бирок бактыга жараша ал дагы жетип барды. Бул убакта поезддин башкаруучусу байланышка чыгып, бирок маселенин чечилбей жаткандыгын түшүнүп, кандай болбосун Пусанга чейин айдап бара бер, анан көрө жатарбыз деген буйрук алат. Бул убакта көпчүлүк жүргүнчүлөр 15-вагондо топтолушуп, Суан боюнда бар аял менен жана 2 жүргүнчү 13-вагонго чыгып алышкан болчу. Өкүнүчтүүсү алардын эки тарабында тең жырткычтар бар экен. Ошондуктан каармандарыбыз эмне кылышын билбей, ал жердин ажатканасына кире катышып, эшикти жаап алышат. Бул убакта каармандарыбыз менен тирүү калган Чапмайтоо оюнчусу Йонгук курбусуна коңгуроо кылып, досторунун жырткычка айлангандыгын айтып, бир сыйра ыйлап да калды. Санхвага болсо аялы коңгуроо кылып, биз 13-вагондун ажатканасындабыз, батыраак келип бизди куткар деген мезгилде каарманыбыз кызы дагы ошол жакта экендигин билип, Чапмайтоо оюнчусунун баштыгындагы шаймандарды алып даярдана башташат. Көрсө аларга тоскоол болуп жаткан ар кайсы вагондо жайгашкан жырткычтардан өтүүнү чечишиптир. Анда Сонхва сөз баштап, мен башка тасмаларда дагы өтө күчтүү мушкер болуп катышканмын. Бул жолу дагы мушташты мен баштайын деп алдыга түшөт. Эки каарманыбыз дагы алардын артынан калбай зомбилерди сабай башташып, алдыда бара жаткан Санхва Алимардандын соккусунда эле жырткычтарды түшүрө чаап жатты. Ошентип каармандарыбыз биринчи вагондон ийгиликтүү өтүп экинчисине киришип, бирок Йонгук ал жактан өзүнүн спорттогу тайпасын көрөт. Эки каарманыбыз дароо эле аларды уруп баштаса, Йонгуктун такыр колу барбай, жырткычтар үстөмдүк кыла баштаган мезгилде поезд туннелге кирип, алар кыймылдабай калат. Көрсө зомбилер караңгы убакта эчтекени көрбөй калат экен. Убакыттан пайдаланган каармандарыбыз ал жерден дагы өтүшүп, 3-вагонго келген мезгилде дагы бир туннелди күтө башташты. Анткени Сок У Санхванын уюлдук аппаратын алып, алар туннелге жеткен мезгилде өздөрү жашынып калышат дагы уюлдук аппаратка коңгуроо кылып, жырткычтардын бардыгын ошол жака алаксытышат. Ошентип каармандарыбыз жашынып олтургандарга жетип барышты. Күйөөсүн көргөн боюнда бар аял Сонкён кубангандан ыйлап жиберип, атасын көргөн Суан дагы бир топ кубанды.
Бирок ошол убакта поезд туннелден чыгып, каармандарыбыз экинчи ажатканага бекинишип, Сок-У 2 поезддин бара жаткан жолун карап, биз жакында дагы бир туннелге жетебиз, ошол жерден 2 мүнөт убактыбыз бар. Бул жырткычтардан өтүп кетишибиз керек деп мерчимдей башташат. Бул убакта 15 вагондо адамдардын арасында олтурган кыз Жинхи кубана баштады. Анткени анын досу Йонгук биз силерге бара жатабыз деп кат жазган эле. Муну уккан саясатчы Йонсук ордунан тура калып, алар жырткычтардын арасынан кантип өтүп келе жатышат? Эмне эч кимисин тиштебептирби? Андай болушу мүмкүн эмес. Биз аларды бул вагонго киргизбешибиз керек деп башкаларды бат эле көндүрүп коет. Бул убакта каармандарыбыз туннелге жетип, жырткычтардын жанынан өтүүнүн аргасын издешип, вагондун эки тарабындагы жүк коюучу жер менен акырындан сойлоп жөнөшөт. Бир учурда Сок-У баштыктардын бирин ыргытып, жырткычтардын бардыгы ошол жака чуркап, алардын максаты ишке ашып аман эсен өтүп кетишти. Бирок аягында Сок-У менен дагы бир жүргүнчү кача элек мезгилде поезд туннелден чыгып, айлана чөйрө жапжарык болуп, каармандарыбыз жашынганга жетишип, бирок ордуларынан жыла албай калышат. Ошондуктан бул жолу эми жырткычтарга көрүнсө дагы качууга туура келди. Алар качып чыккандан кийин Санхва эшикти жаап, бирок жырткычтардын колдоруна такалып, каармандарыбыз кийинки вагондун эшигин ачайын деп эле такыр ача албай коюшат. Көрсө алар 15 вагонго жеткен учурда жанагы саясатчынын айтымы менен эшикти байлап салышыптыр. Ошондуктан каармандарыбыз эшикти такыр ача албай Йонгук сойлу менен чапкылай баштап, бул убакта зомбилерди киргизбештин айласын кылып жаткан Санхваны жырткычтардын бири тиштеп алат. Сок-У муну көрүп, бирок ага жардам бергенге аракет кылып жырткычтарды чапкылап, Йонгуктун аракетинен майнап чыгып, ал терезени сындырган мезгилде саясатчы чуркап барып эле экинчи эшикти жабуунун аракетин көрө баштайт. Ошол учурда адамдардын арасында олтурган аял экинчи тараптан өзүнүн бир тууганын көрдү. Көрсө ал бир тууганын буга чейин зомбилерге жем болду деп ойлоп калган экен. Бул убакта экинчи тараптагылар жырткычтарды эшик кармай албастыгын түшүнүп, колу тиштелген Санхва Сок-Уга менин аялымды алып кеткениң. Аны өз коргооңо ал, мен бул жерде тосуп силерге убакыт утуп берейин. Эшикти ачып бул жактан качкыла десе, каарманыбыз дароо эле экинчи тарапка чуркап барып эшикти ачканга жардам берип, Санхва болсо тешип кирген жырткычтарды өзү дагы жырткычка айланып баштаганына карабай эле токтото берди. Каармандарыбыздын бул убакта экинчи эшикти ачууга мүмкүнчүлүгү болуп, ал жака кире катышып, кызы менен боюнда бар аялды дагы алып кирип, бирок улгайган аялга жетишпей калат. Ошол убакта жырткычтар келип калып, Сок-У эшикти жапканга жетишип, бир тууганым аман экен деп кубанып жаткан аялдын көзүнчө бир тууганы жырткычтарга жем болду. Эң эле кызыгы, жанагы саясатчы кайрадан эле сөзүн баштап, балким булардын бирөөсүн жырткычтар тиштеп алгандыр. Булар дагы азыр зомбиге айланса эмне кылабыз, буларды бул жерден кетириш керек. Каны азыр келгендер бул жерден чыгып кеткиле десе, адамдардын бардыгы саясатчыны колдоп, кетпейсиңерби деп эле ызы чуу кылып, кичинекей кыз менен боюнда бар аялды дагы аяшкан жок. Анда каармандарыбыз башка аргасы жок экендигин түшүнүп, кийинки вагонго өтүшүп, алар менен биргеликте Йонгуктун дос кызы Жинхи дагы кетти. Каармандарыбыз чыгып кеткенден кийин жанагы адамдар алар чыгып кеткен эшикти дароо байлашып, бул убакта бир тууганын жоготкон аял анын жырткычка айлангандыгын көрүп, ал жердеги адамдарга жини келип, силер эшикти жабууга аракет кылбаганда менин бир тууганым тирүү калмак. Бардыгы силердин айыңардан болду деп жырткычтар кире албай жаткан эшикти барып өзү ачып жиберет. Остановите ее! Ошентип элди бөлүп жарган саясатчынын артынан ээрчиген адамдардын бардыгы бир заматта жырткычка айланышты. Кантсе да алардын сапары уланып, кызынын көңүлү чөйүп калгандыгын көргөн каарманыбыз ага күч кубат берип, буйруса бардыгы жакшы болот, жараткандан үмүтүбүздү үзбөйбүз. Биз сөзсүз куткара алабыз деп кызына убадасын дагы берет. Бирок Сок-У өзү ажатканага кирип эч ким жок учурда ичиндеги муңун чыгарып бир сире ыйлап алды. Ар бир күчтүү эркек чындыгында ичиндеги коркунучун сыртка көрсөтпөй, өзү менен өзү жалгыз калган учурда гана ыйлап бир топ жеңилдеп алат. Эми кандай болбосун, бир мезгилде эле бара жаткан поезддин ылдамдыгы акырындап, аялдамада жарылуу болуп, поезддин жолу тосулуп калыптыр. Ошентип поезд толугу менен токтоп, анын башкаруучусу жүргүнчүлөргө байланышка чыгып, араңарда тирүүлөр калды деген үмүттөмүн, эгер бар болсоңор мени уккула. Биз азыр Дондегу аялдамасындабыз, мындан ары жолубуз жабык экен. Мен бул жерден башка поезд тапканга аракет кыламын, ошондуктан сол тараптагы эң четки жолго бара бергиле. Көрүшөбүз деген ойдомун деп ал жерден түшүп поезд издегени кетет. Биз ушул жерде жанагы жырткычтарга жем болгондордун арасынан саясатчы менен поезддин бир жумушчусу ажатканага кире качып аман калгандарын көрөбүз. Ошол жерде саясатчынын оюна бир нерсе келип, жанындагы адамга сен сыртты карап көрчү деп айтып, ал карап жаткан мезгилде зомбилерге түртүп жиберип, өзү качып жөнөйт. Каармандарыбыз дагы бул убакта поезддан түшүп бара жатышкан болчу. Бир мезгилде эле ал жерге өрттөнгөн поезд токтобой келип кырсык болуп, Йонгук менен Жинхи өлүп, 4 каарманыбыз гана аман калыптыр. Бирок алар дагы жырткычка толгон вагондун астынан чыга албай калышып, каарманыбыз Сок-У эки жака жөрмөлөп жатып, ал жактан чыга турган жол таап алат. Ошол учурда вагондун терезеси сынып, жырткычтар келе баштап, алар менен тирүү
калган каармандарыбыздын бири кичинекей кызды куткарыш үчүн өзүн курмандыкка чалып, каармандарыбыз ал жактан качып кеткенге жетишишет. Бул убакта поезддин башкаруучусу ал жердеги токтоп турган поезддардын бирин айдап чыгып, ал жакка чуркап келе жаткан саясатчыны көрүп, ал бир мезгилде мүдүрүлүп жыгылгандыктан жардамга чуркап, саясатчыга жардам берем деп жатып, өзү жырткычтарга жем болуп, саясатчы кутулуп кетет. Бул убакта зомбилерден качып бара жаткан каармандарыбыз дагы жанагы поездди байкап ошол жакка чуркашты. Бактыга жараша алар поездга жетишип, бирок ковлаган жырткычтардын саны өтө көп болгондуктан алар поездга асылып сүйрөлгөн бойдон кете беришет. Анда каарманыбыз сүйрөлгөн жырткычтардын колун тепкилеп, акыр аягы каарманыбыздын аракетине майнап чыгып үйүлгөн зомбилер калып кетишти. Бирок каармандарыбыз ал жерден бул убакта зомбиге айлана баштаган саясатчыны табышат. Көрсө ал буга чейин поездга чыкканга жетишип, бирок тиштелгендиктен жырткычка айлана баштаган экен. Бир мезгилде толугу менен эле зомбиге айланып каарманыбызга кол сала баштап, Сок-У өзүн тиштетпегенге аракет кылып аны менен күрөшө баштады. Бирок жырткыч кызына кол салайын деген мезгилде колун тиштегенине карабай аны тосуп, өзүн чынжырга байлайт дагы жырткычты ыргытыш үчүн поезддан секирип жиберет. Ошентип каарманыбыз аман калып, бирок колу тиштелгендиктен эмне болорун түшүнүп, кызы менен боюнда бар аялды поездди башкаруучу бөлмөгө алып кирип, аялга поездди кантип токтотуш керек экендигин үйрөтүп, андан соң кызы менен коштошо баштайт. Бирок Суан атасын кетиргиси келбей, көзүнүн жашы токтобой, "Сен мени ар дайым эле жалгыз таштап кете бересиң, эмне бул жолу дагы кетейин деп жатасыңбы? Мени таштабачы" деп колун кармап алса, каарманыбыз болбой эле колун жолуп сыртка чыгып кетти. Анткени ал зомбиге айланган мезгилде аларга зыяны тийип калуусун каалаган эмес эле. Ошондуктан жырткычка айланып бара жаткан учурун сыртта күтүп, толугу менен түсү өзгөрүп калган мезгилде кулап кетет. Кандай болбосун, эң жакын адамдарын жоготкон каармандарыбыздын поезд менен сапары уланып, бара жатып эле туннелдин алдында жолдун тосук экендигин көрүшөт. Боюнда бар аял буга чейин каарманыбыз айткандай кылып поездди токтотуп, биз ал жердин айлана чөйрөсүндөгү жырткычтардын денелеринин бул жерде өтө катуу беттеш болгондугун түшүнөбүз. Көрсө туннелдин аркы бетинде жоокерлер кайтарууга алган тирүү адамдар чогулган атайын бөлүкчө бар экен. Алар каармандарыбызды байкап эле зомби эмес экендигин түшүнүп, дароо эле жоокерлерин жөнөтүшөт. А биз болсо сиздер менен ошол убакта тасма аягына чыккандыгын түшүнөбүз. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, элибизде, жерибизде, айтор дүйнөдө тынчтык гана болуусун тилейли.